Ушул жетишкендиктерибиздин баардыгы, урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, кайдан болуп атат? Мунун баардыгы естественно президентибиздин колдоосунун негизинде болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу болбосо бул ийгиликтер болмок эмес. Ал киши ошол 2 жыл мурда мени суранып, ушул футболдук союзга бар. Сен өзүң футболду жакшы көрөт элең. Мен колдоо берейин, футболду өнүктүрөйлү деген чоң максатты койгон. Мына президентибиз койгон максатын, койгон тапшырмасын биз аткардык. Президенттин 2 указы чыкты. Кыргызстандын футболунда бул чоң жаңылык. Кыргызстандын футбол боюнча президенттин указы турмак көрсөтмөсү да болгон эмес мурда. Мына биздин Аскар Маткалович жакшы билет, туурабы? 2 указы чыкты президенттин. Өкмөттүн 2 токтому чыкты. Ошонун негизинде футболго өтө жеңилдиктер берилди. Салык тарабынан жеңилдиктер берилди. Коммуналдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Бул социалдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Мына 17 клуб, 16 клубтун бардыгына жер бөлүнүп берилди. Өздөрүнүн базасын куруш үчүн. Азыр береки биз мына Мурас куруп бүттү, полноценный куруп бүттү Мурас. Башка клубтар эми куруп атышат, кээ-бирлери куруп бүтөйүн деп атат, кээ-бирлери бир аз артыракта калып кетип атышат. Мына 16 клуб өздөрүнүн спорттук базаларын куруп ала турган болсо, бул деген Кыргызстан үчүн укмуш чоң жетишкендик болот. Мындай колдоо ушуга чейин болгон эмес футболду. Ошондуктан футбол өнүккөн эмес. Ачык айтыш керек. Мына акыркы 2 жылда президентибиз ушинтип колдоону көрсөттү. Биз мына ошол президент берген колдоолорду. Андан сырткары биздин өнөктөштөр өтө көп жардам беришти. Президенттен, өкмөт тарабынан кээде 1 миллиард сомдун тегерегинде акча жыйналып аткан болсо, жылына 500 миллион берет, 200 миллион берет. Андан сырткары дагы жардам берип атты. 1 миллиард сом тегерегинде өкмөт тараптан жардам берилип атса. Биз өнөктөштөр тарабынан 2 миллиарддын тегерегинде акча жыйналып атты. Мына ошолордун бардыгы футболго кетип атты. Ушунун результаты ушу болду.